Ошондо Теңир мындай деди: мен мындай келишим түзөм. Сенин бүткүл элиңдин алдында бүт жер жүзүндө болбогон жана эч бир элде жок кереметтерди көрсөтөм. Сен арасында жүргөн бүт эл Теңирдин иштерин көрөт. Анткени мен сен үчүн өтө коркунучтуу иш көрсөтөм. Азыркы сага буйруганымды көңүлүңө сакта. Мына, мен аморлуктарды, канаандыктарды, хеттиктерди, периздиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды сенин алдыңдан кууп жатам. Сак бол, өзүң ээлей турган жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алар силер түшө турган тор болуп калбасын. Алардын курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, таш кудайларын кыйраткыла, мазар тиректерин кыйгыла. Анткени сен Теңирден башка кудайга сыйынбашың керек. Анын ысымы кызганчаак, ал кызганчаак кудай. Өз кудайларына табынып жатканда жана кудайларына курмандык чалып жатканда сени да чакырбашы үчүн, сен да алардын курмандыктарынан жебешиң үчүн ал жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алардын кыздары өз кудайларына табынып, сенин уулдарыңды да өз кудайларына табынууга азгырбаш үчүн уулдарыңа алардын кыздарынан аял алып бербе. Өзүңө куйма кудайлар жасаба. Ачыткысыз наам майрамын өткөрүп тур. Мен сага буйругандай, белгиленген абыт айында 7 күн ачыткысызынан же. Анткени сен Мисирден абыт айында чыккансың. Тум балдарыңдын баары меники. Ошондой эле бодо малыңдан тартып койлоруңа чейин биринчи туулган эркек малыңдын баары меники. Эшектердин биринчи төлүн козуга алмаштыр. Эгерде алмаштырбасаң, анда кунун төлөп сатып ал. Эгерде сатып албасаң, мойнун сындырып сал. Бардык тун уулдарыңды кунун мага төлөп сатып ал. Эч ким менин алдыма куру кол келбесин. 6 күн иштеп 7-нчи күнү эс ал. Эгүү, себүү, оруу, жыюу убагында да 7-нчи күнү эс ал. Эгиниңдин биринчи түшүмүн жыйнаганыңдагы түшүм майрамын жана жыл аягындагы түшүм жыйнаганыңдагы түшүм майрамын 7 күн майрамда. Элиңдин эркек аттуулары жылына 3 жолу Исраилдин Кудай Теңиринин эгедердин алдына келишсин. Анткени мен сенин алдыңдан бул жердеги элди кууп чыгып, сенин чегераңды кеңейтем. Эгерде сен жылына 3 жолу Кудай Теңириңдин алдына келсең, эч ким сенин жериңди тартып албайт. Мага чалган курмандыгыңдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Пасах майрамына карата чалынган курмандык түнөп калбасын. Жериңден алган эң биринчи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел. Улакты энесинин сүтүнө бышырба.